Зайырбек Төрөбеков Борбор калаада өтүп жаткан табигый азыктар жарманкесине Жалал Абадтан жаңгак, мисте жана жаппай алма сындуу дагы бир нече табигый азыктарын алып келген. Төрөбековдун айтымында башка фермерлер менен биргеликте Жалал Абадта токой азыктарын кайрадан иштеп чыгышып, бир гана Кыргызстанда эмес, чет өлкөгө да сатыкка чыгарышат. Учурда азыктарын асыроо талап жогорулап алуучулар арбыган. Андан тышкары аталган азыктардан ден соолукка пайдалуу майлар өндүрүлө баштаган. Негизинен сиздер көрүп аткан бул жаңылык мисте майы. Мисте майы бул мисте порошок деп коет, мындан чыккан. И мисте пастасы. Негизинен ушунун үстүнөн иштеп атабыз. Бул жаңгактарда деле ушундай жаңгак майы чыгат. Андан сырткары жаңгактын пастасы, порошогу, өрүктө деле ошондой. И бадам деп коет, бадамда деле ошондой. Негизинен бир 8 түрлүү майга пландатабыз. Азыр негизинен бизде 3 түрлүү майыбыз даяр. Ошондой эле жарманкеге Борбор Азиянын дыйкан фермерлери да келишип, өлкөлөрүндө өндүрүлгөн табигый азыктарын тартуулашты. Алардын ичинен Монголиядан келген жаңгактын түрү көпчүлүктүн көңүлүн бурду. Маалыматка ылайык, бул азык Монголияда бардык тамак түрүнө колдонулат жана иммунитетти көтөрүүгө жардам берет. Болбосо Кушкан деген Монголиядан келген бир урун, анан болбосо бизде болсо Монголиядан кушак самырны чумук деп аталат. Болбосо азыр болсо биздин Германияда Италия, Испан, Турция, анан Кытай, Жапон, Кореяда чыгартышат да. Анан болбосо негизги өзү мында кичинекей жесиңиз болот, жесиңиз болот. Анан муну завтракка же болбосо жөнү жесиңиз негизги болот. Onun içinde omega mundalar var da, altı uç toğuz niceler var, ana nice kayıt mundan nice köp var. Бишкекте өтүп жаткан Органик Экспо 2024 форуму жана көргөзмө жарманкесине 10дон ашык өлкөдөн 200дөн ашык эксперт жана 50 спикер органикалык айыл чарба, экология, климат, турукту өнүктүрүү жана башка маселелер боюнча катышууда. Суу ресурстар, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министринин биринчи орун басары Жаныбек Керималиевдин айтымында бул көргөзмө жарманкенин негизги максаты Кыргызстандагы органикалык айыл чарбасын башка өлкөлөргө тааныштыруу, көрсөтүү жана жайылтууну көздөйт. Эми эң негизгиси бул жерде биздин Борбордук Азиянын мамлекеттери катышып атат. Аны менен бирге Россия Федерациясынан, Монголиядан, Турциядан катышып атат. Мына ярмаркада биз өзүбүз көрдүк, өзүңүздөр көрүп атасыздар да. Монголиянын органикалык айыл чарбасын көрсөтүп атат. Казакстандын айыл чарба продукттарын көрсөтүп атат. Өзүбүздүн жанагы биздин департамент берген органикалык айыл чарба аймактарынын бөлүп сертификаттарын алып ошолор бүгүн катышып атышат да. Мен ойлойм, бүгүнкү ярмарка мындай үзүрлүү болот деп. Жаныбек Керималиев мындан тышкары иш-чара 3 күнгө чейин уланарын, экологиялык табигый азыктар өндүрүлгөн жайдан тааныштыруу иштери жүрөрүн кошумчалады. Тактап айтканда, эртең чет элден келген дыйкан фермерлер менен Кыргызстандын дыйкан фермерлеринин ортосунда тажрыйба алмашуу болот. Айтурган Жапаркулова, Мурадил Муратбеков, Ньюс ТВ.